Презентация сунуш айтууда мына адамдар менен биздин тармактык маркетингде же башка соода ишинде иштеп атканыңызда адамдарды байкайсыз ар кандай абалда, ошону көрүп кетели, мисалдарды көрүп кетели. Мына бизнесте көбүнчө кийликке жетпегендер, булар көбүнчө мына жаш бала абалында же ата-эне абалында жүргөндөр деп атабыз, жаш бала абалында жүргөндөр. Ал эми ата-эне же токтолгон адамдын абалында жүрө билгендер, алар көбүнчө жетекчилер жана чемпиондор жана жетекчилер, башкаруучулар экен. Эми биз мына адамдар менен жолугушканда, адамдарга биз кандай бир презентация жасашыбыз керек болгондо, сунуш айтышыбыз керек болгондо, мына биз ошол ар кандай абалдагы адамдарды көрөт экенбиз. Кимдирбөө ата-эненин абалында жүргөн болот. Кимдирбөөсө токтолгон адам болот, кимдирбөө жаш баланын абалында жүргөн болот. Бирок көпчүлүк адамдар мына жаш бала абалындагы адамдар бизнесте, соода тармагында алар жок болуп кетишет деп атабыз, Ошол себептен бирок кардарлардын арасында болуп калышы мүмкүн. Эми ата-эненин абалында жүргөн адамга биринчи комплимент сүйлөйт экенбиз, Комплимент алар жактырат. Өзгөчө сиз күчтүү экенсиз, сиз кыйын экенсиз, сиздей болуш кыйын дегенде сиз менден күчтүүсүз дегенге окшогон комплименттер жасасаңыз, аларга жага берет. Комплимент айтып, ошол менен бирге кошулат экенбиз. Кошулуу техникалары, свой чужой деген система эсиңизде болсо, биз сатуу баскычтары группа түзүп аткандар үчүн деген сабакта айтып кеткенбиз ушул боюнча. Ошону жакшылап көрүп алыңыз. Кантип адамдарды менен оңой мамиле түзүп алыш керек, контакт түзүп алыш керек, ошол боюнча бүт айтып берген. Жана анын авторитетин көрсөтүп, ошол авторитетти көрсөтүү аркылуу кошулат экенбиз ага. Ал эми жаш баланын абалында жүргөн болсо, комплимент айтат экенбиз, ага да жагат экен. Анан свой чужой системасын кантип өтөт экенбиз? Эмоция, юмор аркылуу. Алар мындай шаан чөкөттү дайым маанай жакшы жүргөндү жакшы көрүшөт, жана алар ушундай күлдүрүп жүргөн, ошондой аларды кызыктырып жүргөн адамдар менен сүйлөшкүсү келет. Ошол адамдарга көбүрөөк юмор, анекдот жана башка айтып берип отуруп кошулат экенбиз. Ата-энеге деле айтсак болот, аларга көбүнчө сиз күчтүү экенсиз, мен сиздей боло албайм, бирок бир анекдот дегендей мамиле менен айтсак болот. Ал эми токтолгон адам үчүн комплименттин кереги жок. Ал комплимент ага мындай пустота болуп сезилет. Мага дал ошондой көпчүлүк учурда адамдар комплимент айтса, тоготор жерин тезирээк айт дейм да. Мага комплименттин кереги жок дейт деп түшүнөбүз. Мына токтолгон адамдар көбүнчө чоң жетекчилер ушундай болушу мүмкүн. Алар көбүнчө аларга кошулуу, эң негизги кошулуунун жолу бул конкретика аркылуу гана кошулат экенсиз да. Конкреттүү сиз эмне максат менен келдиңиз, ошону айтсаңыз, тоготор жерин айтсаңыз, ошол кошулганыңыз экен, Ага контакт түзүп отуруштун кереги жок экен көп деле. Эми мына бизнесте, тармактык маркетингде презентация сунуш айтууда сиз ар кандай абалдагы адамдарды көрөсүз. Көпчүлүк адамдар жаш бала абалында болушат экен. Мына көрүп кетели. Ишенбейм буга, колумдан келбейт, иштеш керек да, убактым жок буга, балдарым бар, күйөөм иштетпейт, ушул сыяктуу сөздөр. Кылгым келбейт, сата албайм да, эч ким албайт, баары жазылып алыптыр, мен колума келбей калсачы, кечигип калбадымбы деген көбүнчө кантип билесиз, алар көбүнчө суроого окшогон отмазка айтышат да. Кыла аламбы, кыла албаймбы чынында, бирок кылгым келбейт. Сата аламбы, сата албаймбы, бирок сата албайм деп ойлойм дегенге окшогон сөздөр болот алар. Алар дем көбүнчө кандидаттардын каршы суроолору деген видео бар, Ошону көрүп, бир сыра көрүп үйрөнүп алсаңыз, түшүнүп каласыз. Аларга кантип жооп беришти. И жаш бала абалынан акырындык менен чыгарышты бул сабакты үйрөнүп алып, жооп берип отуруп акырын чыгарсаңыз болот. Же ата-эне абалда болот экен, мен билем дегендер булар. Бул лохотрон, керек болсо мен сага көрсөтүп берем, далилдеп берем дегендер. Буга ишенбе, бул болбогор нерсе дегендер. Эч ким баяган жок, мен көрүп эле жүрбөйм, мен билем муну дегендер. Сен өзүң акча тапчы анан биринчи дегендер. Сен канча акча таптың анан иштедиң дегендер. Эмне кыласың буда иштеп, андан көрүү деп туруп өзүнүн башка вариантын айтат. Мына ушулар ата-эне абалда, мен билем деген позицияда. Ал эми жаш бала абалда, мен билбейм, бирок ишенбейм. Эмнегедир ишенгим келбей атат, эмнегедир кылгым келбей атат, эмнегедир көзүм жетпей атат. Мени ишендирсең болот деген абалда, бирок көбүнчө аларды буруу ишендирүү оңойраак. Эгерде алардын кызыккан нерселерин жөнүндө көбүрөөк сүйлөсөк, анда кызыгуу пайда болот. Ошодон кийин аларды ишендирүү оңой болуп калат. Ал эми ата-эне абалда далилдеш кыйын аларга бир нерсе далилдеп жеткириш кыйын, мен билем деген позицияда аны бир нерсе эмнеге үйрөтүп аласың? Алар үйрөнүүгө даяр эмес. Үйрөнгүсү келген адамды гана биз бир нерсе үйрөтүп алабыз, Үйрөнгүсү келбеген адамды жашоо өзү кыйнап өзү үйрөтүп коет керек болсо, Ошол себептен аларга күчүңүз жетпесе убактыңызды кетирбей эле коюңуз. Бирок аларды мактап сиздей күчтүү адамдар бирок бизде иштеп атышат. Сизге ошондой адамдар башында аларда сизге окшоп көрө алган эмес экен деп окуяларын айтып берсеңиз болот. Алар менен сүйлөшүүнүн жолу аларга ушуларга окшогон күчтүү адамдар жөнүндө окуяларды айтып берүү. Ал эми жаш бала абалда жүргөндөргө ошолорго окшогон эле жөнөкөй үйдө отурган жөп жөнөкөй аялдар чоң ийгиликтерге жеткен жөнүндө айтып берип кызыктырсаңыз болот экен. Токтолгон адамдын тили менен сүйлөгөндө мен сизди туура түшүнөм, эмнеге антип ойлойсуз? Түшүндүрүп берсеңиз. Мен бул тармакта көп жылдан бери иштеп жүрөм, сиз айткандай компанияларды көрүп жүрөм. 5 кол тең эмес экен, ошол себептен же кандай деп ойлойсуз, 5 кол тең эмес дегенге макулсузбу дегенде ооба дейт экен, анан кийин көрсөтүп бере баштайт экенбиз айырмасын. Эми ал жаш баланын абалында болсо, ата-эненин абалынан биз сүйлөйт экенбиз, Азаматсыз. Сиз так маалыматыңыз жок болгон үчүн
Азамат ушу ачык айтып койгоңуз жакшы болду. Мына кээ бирлери айтпайт, мына сиз мага ачык айтып койдуңуз, эми биз менен сүйлөшүп азыр сурооңузга жооп берейин деп жооп бере баштайт экен. Сиз так маалыматыңыз жок болгон үчүн ушундай күмөн саноолор болуп турат. Мына мен деле өзүм же өзүңүз болсо ушундай айтасыз, эжеңиз болсо эжеңиз айтасыз, таанышыңыз болсо таанышым дагы ушундай башында ишенип келген. Азыркы учурда ушундай натыйжага жетти деп жооп берет экенсиз. Эми сиз жаш баланын абалынан сүйлөшүңүз керек болсо, сиз жакшы билет окшойсуз. Мен кандай кылганым жакшы? Мага караганда мындай жактан күчтүү экенсиз. Эмнеге антип ойлойсуз? Оюңузду айтып койсоңуз толук деп угат экенбиз, Анан ал бизди үйрөтүп баштайт. Үйрөткөндөн кийин угуп туруп, анан кийин акырындык менен токтолгон адамдын тили менен сүйлөшө баштайт экенбиз, аргументтер мененчи. Дагы мисалдарды көрүп кетели. Колумдан келбей калсачы, кыла албай атам го, эч кимге эч нерсе кереги жок экен деп мына иштей баштагандар ушинтишет бизге. Анан мен акчам жок да башташ үчүн, карызга берип турсаңар сатып берет элем. Каталог бекер эмеспи деп таң калышат, Мына көпчүлүк нерсени бекер деп үмүттөнөт жана аларга оозуна чайнап беришин үмүттөнүп күтүшөт, Мына жаш бала абалда. Аларга биринчи ата-эненин абалынан сүйлөйсүз, анан акырындык менен токтолгон адамдын тили менен, взрослый адамдын тили менен сүйлөшө баштайт экенсиз. Силер азыр адам жазып берсеңер, мен анча жаздыра албай атам. Ушунда жакшы болот эле, мен ушунда тезирээк өскөнүмө жардам болот эле деп сизден жардам сурай баштайт, Алар менен башында ооба адамдар болсо жакшы болмок, макул болуп калса жазып берейин деп туруп анан акырындык менен токтолгон адамдын тили менен сүйлөй баштайт экенсиз. Ж ата-эне абалда болсо ал мынтип сүйлөйт экен, силер мынтип иштешиңер керек деп бизди үйрөтүп баштайт экен. Сен мага адам жазып берсең, мен сага иштеп берем деген деп милдет кыла баштайт. Же болбосо силер мо товарыңар мындай чыгарат, мындай чыгарсаңар, каталогуңарды бекер кылбайсыңарбы, ошондой содоңар көбөйөт да деп үйрөтүп баштайт, Силер шаг жасашыңар керек деп силердин наставниеңер болсо, силерди ушинтип үйрөтүп баштайт. Же өзүңөр ушинтип үйрөтүп баштайсыңар, ата-эненин абалында сүйлөп. Ошондо силер адам чакырышыңар керек. Ошондо мен директор болом деп алардын мойнуна жоопкерчилик келе баштайт. Силер жөн эле сабактарга анан силер мында чакырбай атасыңар, ошон үчүн биз өспөй атабыз деп алардын мойнуна күнөөнү илет. Силер жөн эле сабактарга катышып турсаңар, мен силерге адам жазып берип үйрөтүп берем аларды. Мына кам көргөн ата-эне болот, Мен бармын, мага ишенгиле, мен менен бирге сөзсүз жетесиңер, мен силерди жеткирем деп убада бере баштайт. Мына ата-эне. Бул дагы туура эле, башында ошентип сүйлөшкөн жакшы, кичине көнгөнчө. Көнгөндөн кийин акырындык менен чоң адамдын тили менен сүйлөшүш керек экен. Эми мына жаңыларды үйрөтүп атканда кандай кылат экенбиз, Мына көпчүлүк адамдар жаш бала абалда дедик, башында. Демек, колумдан келбей калсачы, кыла албай атам го, эч кимге эч нерсе кереги жок экен дегенде кантип сүйлөшүп иштешет экенбиз. Туура эле, башында колуңардан келбейт, кыла албайсыңар. Себеби жаңы иш, эч жерде үйрөткөн эмес. Ошон үчүн мен ошон көп эле адамдарды көрдүм, башында ошентишкен. Башка жерде деле жаңы иш башында колуңан келе бербейт, туурабы? Үйрөнүшүң керек болот, туурабы? Дейт экенбиз, Сен үйрөнүшүңдү тездетүү үчүн бул видеолорду жасап койгонбуз деп мына кам көргөнүбүздү айтып атабыз. Анан бир жолу жасаганда болуп кетпейт. Сен компьютерде жазышты үйрөнгөндө тез эле үйрөнүп алган жоксуң. Эсептешти, ырдашты тез эле үйрөнүп алган жоксуң деп мисал келтиресиз, Эсептешти, ырдашты алдыңызда ким отурганда жараша мисал келтиресиз. Алган жоксуң, көп жолу жасадың. Анан кийин кандай үйрөндүң, туурабы десек, туура дейт. Мен сага ишенем, сөзсүз жетесиң, себеби сен муну жактан күчтүү экенсиң деп комплимент айтып баштадык. Зато бул ишти үйрөнүп алуу үчүн 5 жыл окуштун кереги жок. 2-3 жума бою ар күнү кыла берсең үйрөнүп кетесиң деп токтолгон адам тили менен айтып атабыз, Зато үйрөнүп алгандан кийин өнөр, кошумча акча түшүп турат. Өзүңө керектүү авто, кийим, тур путевка ала аласың. Тапкан акчаңа тобокел жок. Биз үйрөтүп турабыз. Тобокел жок ишти баштап мына ошого жетип алсаң болот. Үйрөтүп турабыз, поддержка бар. Ай сайын кантип аренда төлөйм, кантип налог төлөйм деген суроолорду жооп берип отурбайсың. Эсиңизде болсун, дайым адамдар менен иштегенде эсиңизде болсун, жана бул биз үйрөткөн нерселерди үйрөнүп атканда, дайым эсиңизде болсун, эч нерсе акысыз келбейт. Бардык нерсеге бул дүйнөдө төлөш керек, Бардык нерсеге баа төлөш керек, Кандайдыр бир баа, же кандайдыр бир энергия төлөш керек, Же акча түрүндө төлөш керек экен. Мамиленин тил табышынын башка бирөөнүн мастери болгуңуз келсе, мастер дегенде бул кандай? Мастер өзүнүн ишин жеңил жасайт, көп ойлонбой автоматтык түрдө жасайт жана натыйжалуу жасайт, мөмөлүү, жемиштүү жасайт. Ар бир кыймылы анын кыймылы натыйжага алып келет. Качандыр бир убакта же тез убакта, Мына ошондой адамды биз мастер дейбиз. Ошондой адамдар менен оңой тил табышып, аларды башкара билип, алардын менен мамиле түзө билип, аларга өзү жөнүндө жакшы ой калтырууну билгиңиз келсе, ошол боюнча мастер болгуңуз келсе, анда үйрөнүү үчүн кайра кайталап көрүп туруңуз бул видеону. Анан башында башыңыз айланат, кийин жакшы түшүнүп каласыз барып. Башында практикада колдонуу туруу кыйын болот, унутуп каласыз, колдонбой, Колдонбой унутуп кала бересиз, же туура эмес колдоносуз, же түшүнбөй каласыз. Колдоноюн десеңиз кыла албай каласыз. Өзүңүздүн абалыңыздан чыга албай каласыз. Бирок барып эң негизгиси ошону байкасаңыз эле болду. Эң негизгиси дайым кээде өзүңүздү сырттан карап, мен эмнеге мындай атам, туура кылтам, туура эмес кылтам деп өзүңүзгө суроо берип турсаңыз, барып сиз
оңой колдоно баштайсыз, оңой түшүнө баштайсыз. Түшүнгөндөн кийин жеңил ойногондой эле колдонуп каласыз, мастерге окшоп. Мына мастер көп ойлонбой автоматтуу түрдө ойногонго окшоп, играючи деп койду орусча. Ойын ойногондой эле колдонуп кете берет батыратып. Мына ушундай болуп каласыз эгерде ушул биз айткан кадамдарды жасап отурсаңыз. Анда эмесе сизге ийгиликтүү сүйлөшүүлөр, ийгиликтүү иштешүүлөр, миңдеген кардарлар, жүздөгөн лидерлерди каалап кетебиз жана миңдеген долларларды каалап кетебиз. Могу сүрөттөгүдөй көп акчалуу болушуңузду каалап кетебиз. Аны үчүн ушул видеобузду практикада колдонуңуз. Дайым биздин иш боюнча, биздин тармак боюнча көргөн видеолоруңузду практикада жасап отуруп ушул акчаларга жетиңиз.